Саламатсыңар балдар. Кезектеги кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн балдар биз силер менен мына биздин байланыштуу кептин эң негизги элементи болгон текст жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Демек, текст жана анын темасы деген эмне? Мына ушул суроолордун айланасында бүгүн биз суроолорубузга жоопторду алабыз. Демек, текст деген сөздүн өзүн ала турган болсок, ал латын тилинен которгондо текстус, тактап айтканда кездеме, бирикме дегенди түшүндүрөт экен. Андай болсо эмне? Текст дегендин өзү кездемеби деген суроо пайда болушу мүмкүн. Эгерде жакшылап ойлонуп көрө турган болсок, кездеме түрдүү жиптерден, чебер кол менен, ар түрдүү боекторду колдонуу менен, кээде боекту колдонбой деле токуп, абдан чоң эмгекти талап кылып, натыйжада мына ошол бизге сулуулукту дагы, жылуулукту да берген бир жакшынакай өндүрүштүн натыйжасы эмеспи? Анын сыңары биздин сүйлөө кебибизди түзгөн тексттер дагы жөндөн жөнгө пайда болбойт экен. Ал да ошол ар бирибизден чеберчиликти, даярдыкты талап кылат экен. Андай болсо, текст дегендин өзү каякта, кандай кызмат аткарат? Деги эле ал керекпи деген суроо пайда болушу мүмкүн. Биздин сүйлөө кебибиз, балдар, билесиңер, ооз-эки жана жазуу формасында ишмердүүлүк ишке ашат экен. Тактап айтканда, биз тексттерди ооз-эки кепте сүйлөшүп маектешебиз, башкаларга маалыматтарды жеткиребиз, жана ошондой эле ал жазуу формасында дагы бири-бирибиз менен пикир алмашат экенбиз. Ал эми тексттердин өзү, тактап айтканда, кеп ишмердүүлүгү коомдо гана ишке ашат экен. Демек, биздин сүйлөө кебин түзгөн эң негизги элемент болгон тексттер коомдо пайда болот, коомго кызмат кылат, коомдо өнүгөт экен. А коом бул адамдардын тобу. Мына биз жана сиз бул коомду түзөт экенбиз, балдар. Коом болбогон жерде пикир алышуу болбойт. Андай болсо биз белгилүү Киплингтин Маугли деген чыгармасын эстеп көрөлүчү. Жапайы бала мына ошол токойлордун арасында жан жаныбарлар менен калган кезде, алар кайсы тилде сүйлөп, кандай бир сезимдерге душар болуп, кандай бир жашоо тиричилик үчүн күрөшкөн болсо, Маугли дагы мына ошол адамдардын коому жок жерде жаныбарлар менен биргеликте жашап, алардын сезүү, туюусун өзүнө кабыл алып жашоо үчүн күрөшүп атпайбы? Көрдүңөрбү, балдар? Демек, тил коомдо өнүгөт, жана ошондой эле пикир алышуу текст түрүндө коомдо гана ишке ашат экен. Ошол биз бала кезден төрөлгөн учурдан баштап адамдардын чөйрөсүндө чоңоюп, билим алып, билимдерибизди өнүктүрүп, кепти мына ошол максаттуу пайдаланышыбыз керек экен. Текст кеп ишмердүүлүгүнүн натыйжасы. Ал сөзсүз түрдө жазуу жана ооз-эки формада болот экен. Мына ошол биз сүйлөө маданиятына ээ болуп, оюбузду бири-бирибизге кеңири түшүндүрүү үчүн ар бирибиз жеке жашообузда абдан татаал процессти басып өткөнбүз. Артты көздө кайрылып көрсөк, ар бир наристе кезиңерди эстесеңер, алгачкы сөздөрдү үйрөнүп, ата-эненин жардамы менен айлана чөйрөбүздү таанып, андан соң тамга таанып, өзүбүздүн маалыматты китеп аркылуу, теле аркылуу, радио аркылуу, жана ошондой эле чөйрөбүздөгү адамдар аркылуу өнүктүрүп, мына ушул оюбузду бири-бирибизге толук кандыруу, жеткирүүгө чейин жеттик. Ал гана эмес, эне тилибизде эмес, биз башка тилдерди дагы үйрөнүп, ошол тилде дагы текст аркылуу ооз-эки жана жазуу түрүндө маалымат алмашканга жеттик. Демек, биздин өнүгүүбүздүн, аң сезимибиздин өнүгүүсүнүн эң жогорку формасына келгендигибиз мына ушул көрсөткүч менен аныкталат экен. Маселен, биздин кептеги тексттер ар түрдүү маани берүүчү сөздөрдүн жыйындысынан тургандай сезилет. Бирок, ал сөздөр дагы биздин аң сезими аркылуу башкарылып, белгилүү бир теманын айланасында байланыштуу түрдө ырааттуулукту сактоо менен гана ишке ашат. Жогорудагы карап көрө турган болсок, мына ар түрдүү сөздөрдүн топтору бизге берилди. Бирок жакшылап ар бирин туташтырып, ырааттуу түрдө жайгаштыра турган болсок, бул жерде 3 сүйлөмдөн турган чакан текст турат. Мисалы, ал
ат адамдын канаты, ал ар дайым адамдарга ак кызмат кылган жаныбар. Мага аттар жагат деген 3 сүйлөмдөн турган текст берилген. Текстте сөзсүз түрдө тема болуу менен бирге башталышы, өнүгүшү жана жыйынтыгы болушу зарыл. Тексттин өзүнүн темасы жөнүндө сөз кыла турган болсок, демек бир эле темада биз ар түрдүү убакытта, ар түрдүү көлөмдө, ар түрдүү мазмунда маектешсек болот экен. Достук жөнүндө, маселен, жаш өзгөчөлүгүнө жараша балдар таптакыр башка текст түзө турган болсо, улуулар аны таптакыр башкача бериши мүмкүн экен. Демек, текст дегендин жалпыланган мазмуну бул анын темасы болот экен. Тактап айтканда, бир тексттин ичиндеги маанилүү ой эмне жөнүндө болсо, ал ошол тексттин темасы, тактап айтканда, аталышы болот экен. Демек, балдар, тексттин көлөмү чексиз болот экен. Бирок, бир сүйлөмдөн тургандагы тексттер бар. Ал макал-лакаптар экен. Макал-лакап бир сүйлөм менен айтылганы менен, анын маани маңызы өтө терең, чечмеленүүнү жана ошондой эле аныктоону, түшүндүрүүнү талап кылат экен. Демек, текст болуш үчүн сөзсүз түрдө сүйлөмдөр ырааттуу, маанилик, грамматикалык жактан байланышкан бир окуянын айланасында болуш керек экен. Экинчиден, тексттин сөзсүз түрдө жалпыланган мазмуну анын темасын берет экен. Анан албетте тексттин башталышы, өнүгүшү, жыйынтыгы болуп, жана ошондой эле текст сөзсүз түрдө ооз эки же жазуу формасында ишке ашырылат экен.